Саламатсыңарбы? Кыргыз тили сабагын өтөбүз. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 1-октябрь күнгө бейшемби, класс иши. Өтө турган темабыз кыска жана созулма үндүлөр. Сабагдын максаты: сабактын темасы менен таанышасыңар. Үнү тыгыштар кыска жана созулма болуп бөлүнөрүн билесиңер. Жомок аркылуу сабырдуулукка, убадага бекем болууга, адептүүлүккө, эмгекке, жалкоолуктан арылууга аракет кылууга тарбияланасыңар. Силерге суроолорду бере кетейин. Кроссвордду кандай түздүңөр? Дарбызхан болгондон кийин убадасына турдубу? Жоон үндүлөр кандай айтыларын билдиңер? Суроолорго жооп берсеңер болот. Үнү тыгыштар кыска жана созулма болуп экиге бөлүнөт. Кыска үндүлөр А, Э, О, Ö, У, Ү, И. Ал эми созулма үндүлөр А, Э, О, Ö, U, Ü. Мисал келтирип көрөлү. Мисалы: сат, саат, бор, боор, эр, ээр. Хандарыбыз жомогун улантабыз. 5-бөлүгүн окуп берем, көңүл коюп уккула. Аларды табалагысы келген хандарыбыз тең ортого тактысын койдуруп, ага отурду да көкүрөгүн көтөрүп: «Эй мээси жоктор, чуулдабай тынчтанып угуп алгыла. Силерди багыш үчүн кетмен чаап, арык казыш керек. Куртуңарды терип, дары чатыш керек. Түүңөрдү жумшартып, чөбүңөрдү отош керек. Ошонун баардыгын кара жумуш деп коет. А кара жумушту ким жасайт? Дыйкан жасайт. Өзүңөр шайлаган мени хандарыбыз дейт. Мындан ар кимиңер өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр багасыңар. Эгерде кимде ким ушундай суроолорду берип тынчымды алса, ошол замат башын кыя чабам» деп каарданды. Китебиңердин 1-көнүгүсүн карайбыз. Тексттен кыска жана созулма үндүлөр катышкан сөздөрдөн 2 сапка 5тен бөлүп жазасыңар. Кыска үндүлөр жана созулма үндүлөр деп 2ге бөлүп жазасыңар. 2-көнүгү кыска жана созулма үндүлөр катышкан сөздөргө сүйлөмдөр түзөсүңөр. Үйгө тапшырма 3-көнүгү кашанын ичиндеги үнү тыгыштарды коюп жазасыңар.